саламатсыңар балдар. Биз бүгүн мекен таануу сабагынан жаныбарлар жазында деген теманы өтөбүз. Сабактын максаты жаныбарлардын жазындагы өзгөрүүлөр жөнүндө маалымат алышат. Алардын жашоосундагы өзгөчөлүктөрдү байкашат. Жаныбарлар жөнүндөгү таанып билүүсү, ой жүгүртүүсү, эске сактоосу калыптанат. Жаныбарларга кам көрө билүүгө, аларга аяр мамиле жасоого үйрөнүшөт. Келгиле балдар, текстке көңүл буралык. Жаныбарлар жазында. Жазында көпчүлүк айванаттардын балдары пайда болот. Тыйын чычкан. Тыйын чычкандын 3-төн 9-га чейин кенедей кызыл эт балдары туулат. 1 айдан кийин алардын көздөрү ачылат. Дагы 1 айдан кийин уяларынан чыгып, өз алдынча жашашат. Койон. Койон бөжөктөрүн сүт эмизип тамактандырат. Кичинекей бөжөктөрү чоңоюп, чоочун койон таап алса, алар да өзүнүкүндөй эле эмизип алышат. Арадан көп өтпөй бөжөктөр чөптөрдү, жалбырактарды өздөрүнчө жей башташат. Аю. Аю, суур, кашкулак жазында чээнден чыгышат. Аю кышында туулган 2-3 мамалагын ээрчите чыгышат. Түлкү. Түлкү 4 же 6 кээде 12 бачеке туйт. Алардын энеси 1 же 2 ай бою сүт эмизип тамактандырат. Андан кийин майда жаныбарларды ташып келип берип турат. Бачекелер кичинесинен тамак табууга үйрөнүшөт. Карышкыр. Карышкыр 3 же 4 бөлтүрүк тууп сүт эмизет. Алгачкы учурда эркек дөбөт эт таап бөлтүрүктөрү менен энесин багат. Кийинчерээк бөлтүрүктөрү тороло түшкөндө алардын ата-энеси экөө тең тамак издөөгө чыгат. Бакалар. Бакалар эрте жазда ойгонуп, уруктарын көлчүктөргө, сууларга таштайт. Көбүнчө жасалма көлчүктөргө көрүүгө болот. Андан башы тегерек, соймоңдогон куйругу бар, түсү кара, көнөк баштар өсүп чыгат. Чымын, чиркейлерди, курт кумурскаларды жана жашылчаларга зыян келтирген үлүлдөрдү жейт. Ташбака. Ташбаканын жашоосу токой талаада өтөт. Ал чөп жейт. Ага коркунуч болгондо бутун, башын, чолкутунун алдына катып, кыймылсыз ташка оронуп, ташка окшоп туруп калат. Анын басышы өтө жай, кыбыр. Кирпи. Талаада, адырларда чөптүн тамырларын, данын, сабагын жейт. Анын күндүзү уктап, кеч киргенде чыгат. Таң атканга чейин ар кандай курт кумурскаларды издейт. Ал сүт да ичет. Корккондо тоголоктоно түшөт да, жонундагы ийнелери тик болуп туруп калат. Кескелдирик. Тоодо, талаада, сайда жашайт. Ал курт кумурскаларды терип жейт. Алаксытуу үчүн куйругун тиштеп кесип коюп, өзү көзгө көрүнбөй качып кетет. Жырткыч кесилген куйругун жеп, алаксып кала берет. Кескелдирик тирүү калат. Анан башка куйрук өсүп чыгат. Жылан. Жылан талаада, тоодо жана сууда жашайт. Жылан жумуртка таштап, андан кичинекей жыландар чыгат. Жыландын шылдырак үн чыгарганы сени байкаганы. Жыландын уясына кол салганда же байкоосуздан басып алганда чочуп кетип чагат.
эгин талаасында зыян келтирген, дан жеген чычкандарды жейт. Медицинада анын тишиндеги уусун идишке куюп алышып, күчтүү дарыларды жасашат. Медицинанын эмблемасындагы жылаандын сүрөтү тартылган. Сабакты бышыктоо. Сабакты бышыктоо үчүн берилген суроолор балдар. Биринчи, балдар, силерге кайсы жаныбар менен тааныштыңар? Силерге кайсы жаныбар жагат? Азаматсыңар балдар, ар бириңерге өзүңөргө жаккан жаныбарлар бар экени, анда эмесе үйгө тапшырма. Жаныбарлар жазында деген теманы китептен окуп, жаккан жаныбарлардын сүрөтүн тарткыла. Сабагыбыз аягына чыкты балдар, сак саламатта болгула.